Парламенттик кайра шайлоо 2021 жылдын 1-июнуна чейин өтөт. Жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламенттик кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынды. Мыйзам долбоорун 83 депутат колдоп берди. Аны парламентке жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров алып чыкты. Парламентте сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда конституциялык реформа, Кыргыз Республикасынын конституциясына киргизиле турган өзгөртүүлөр 2021 жылдын 10 январына чейин аякташы керек экендиги белгиленген. Ал эми жогорку кеңештин кайра шайлоосун конституциялык реформадан соң 2021 жылдын 1-июнуна чейин өткөрүү сунушталган. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун аягы чуу менен коштолуп, анын баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылган. Булак Азаттык. Мурдагы тышкы иштер министри Айдарбеков президенттин кеңешчиси болду. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков президенттин стратегиялык тышкы саясий жана инвестиция маселелери боюнча кеңешчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон. Мындай чечим Чыңгыз Айдарбековдун мамлекеттик жана дипломатиялык кызматтагы кесипкөй чоң тажрыйбасын жана мурда ээлеген кызматтарына жетишкен натыйжаларын эске алуу менен кабыл алынды дешти аппараттан. Ошондой эле бүгүнкү күндө жаш кесипкөй кадрларды мамлекеттик кызматка тартуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналары белгиленди. Булак Спутник KG.